Биз азыр Жалал-Абад шаарындагы Борбордук базарда турабыз. Бул жай Союз мезгилинен бери калкка кызмат көрсөтүп келет. Бүгүнкү күндө калктын саны өскөндүгүнө байланыштуу базар тартыштыгы жаралып, дал ушундай сыртка чыгып кеткен учурлар дагы кездешип, мына ушинтип өткөн жашоочуларга дагы ыңгайсыздык жаралары маалым. Бул базар шаардын так ортосуна жайгашкандыктан элдин агымы үзүлбөйт. Жада калса соода түйүндөрү көчө бойлой да чыгып кеткен. Бул өз кезегинде шаардын инфраструктуралык көркүн гана бузбастан жол кыймылына да тоскоол болуп, маселе жаратып келет. Анан башка жерге неме алганын билбедим. Ушу мына жерим мага жагат. Жол чегим болун, жол бул жакта турат. Биз бул чегеде эле турабыз. Андан қалсақ, бердің қауіпсіздігі сәл безопасный болса керек. Баяғындай өрт шыққан болса, машинелер кіре албайды, бұның ішіне тұрабы. Бізден Жалал-Абад облысында базардың тығындығы аябай толтыра, талапқа жооп бербейт, тығындар көп. Шаардык мэрия мына ошол башаламан жайгашкан соода түйүндөрүн бир жерге чогултуп, ирээттүү жана заманбап базарды курууну колго алып, бүгүнкү күндө мурунку Тел-Тор ат майданынын ордуна 22 гектарды ээлеген бардык шарты менен ири базардын курулушу учурда кызуу жүрүүдө. Мындай көп функционалдуу ири базар Жалал-Абад шаарында биринчи ирет курулууда. Учурдун талабына дал келген заманбап базарды салууда бардык талаптар эске алынган. Курулуш материалдарда көзөмөлдөө, эң ириде сапатка маани берилүүдө. Учурда объекттин пайдалуу түптөлүп, бетондоо жана ширетүү жумуштары жүрүп жатат. Иш түзүлгөн график боюнча кетүүдө. Бир да жол өзгүлтүккө учураган жок. Биз базарды нөлдөн баштаганбыз. Жер казуу иштери дээрлик аягына чыгып калды. Учурда биринчи этаптабыз. Тактап айтканда объекттеги негизги иштерди жасап жатабыз. Жыл аягына чейин объекттин имаратын толук тургузуп, чатырын жаап бүтүрөбүз. Ошондо кышкысын ички жумуштары менен алектенебиз. Курулушка 150ге жакын куруучу тартылган. Анын 50% жергиликтүү жашоочулар болсо, калганы кытайлык адистер. Алдыда жумушчулардын саны дагы 200дөн ашып, иш ыргагы ыкчамдайт. Жакшы эле болду, Кудайга шүгүр. Биз жаңы эле келгенбиз. Ушу сварка боюнчачы. Жакшы эле иш жүрүп атат, алхамдулилла. Кыргызстаныбызда деле ушундай иштер көбөйүп калган. Сыртта деле будан бир аз көбүрөөк аласың, бирок өз жериңде, аз болсо дагы өз жериңде да, кичине болсо дагы өз жериңе салым кошкон, ушул жакшы болуп атат да. Эмне болсо дагы өзүбүздүн мекенибиз алдыга жылсын деген ниетте ушул. Жаңы салынып жаткан базарда азык-түлүктөн баштап үй тиричилик буюмдары, кийим-кечи, айтор күнүмдүк тиричиликке керек болгон бардык товарлар сатууда болот. Ар бири ирети менен өз-өзүнчө блокко жайгаштырылат. Эң башкысы автобекет жана кеңири унаа токтотуучу жай орун алат. Базар мамлекеттик жеке өнөктөштүк программасы аркылуу Кытай инвесторлору менен биргеликте ишке ашууда. Сметалык баасы $57 миллион түзөт. Заманбап соода жайын 2026 жылы бүткөрүү мерчемделген. Дөлөт Канатбеков, Манас Назаров, Жалал-Абад шаары.